Баткен облусундагы каргашалуу окуяга байланыштуу Баткен элине гуманитардык, материалдык, техникалык күч каражаттарды көрсөтүү максатында Жалал-Абад облусунда түзүлгөн штаб өз ишин күчөтүлгөн тартипте алып барууда. Кечээ биринчи жардам жөнөп кетсе, бүгүн таңзаардан тартып кайрадан кайрымдуу элдер тарабынан жардамдар келе баштады. Жалал-Абад шаарындагы Эркиндик аянтында түзүлгөн жардамды кабыл алуу жайы саат 7-ден баштап азык-түлүктөн сырткары жууркан төшөктөрдөн бери кабыл алууда. Мындан сырткары Акчалайда жардам топтолуп жатат. Элдер өзүнүн колдон келген жардамдарын көрсөтүү, азык-түлүк, мыламойка, памперстерди балдарга алып келип атат. Андан сырткары Акчалай жардамдарды алып келип жатышат. 10 миңден ашык наличка акча түштү. Макарон, күрүч, май, ун, андан сырткары ушулар келип жатат. Баткен элине жардам чогултуу максатында Жалал-Абад облусунун бардык район шаарларында да атайын штаб түзүлгөн. Алардан чогултулган гуманитардык жардам бүгүн да Баткен облусуна жөнөтүлмөкчү. Мындан сырткары облустун мекеме ишканалары бир күндүк эмгек акыларын которуу чечимин кабыл алышкан. Бүгүндөн баштап күнүнө 3 машинадан ошондой кооба эмеден уже Баткенге райондор, шаарлар бардыгы эме кылып атат. Даже 3-4 машинадан эме жөнөткөнгө азыр эме кылдырып атабыз. Бүгүн 12-ге 3 район, 2 район, 1 шаар алып келишет. Эртең ошондой эле эме алып келишет. Колдон келген жардамды кылып атабыз. Андан сырткары мына азыр уже район шаарлардагы өздөрү чечим чыгарып атат. Бир күндүк айлыкты которуп беребиз деп. Мына элибиз Жалал-Абад шаарынын, областтын элдери өздөрү Акчалай жардам берели деп кирип атабыз. Биз штабка эме ачканбыз. Акча чогултуу боюнча мына ар бирини даректүү алып, эмелерин жазып, анан чогултуп, азыр мына республикадан ачкан шотуна аны да котортуп турабыз. Эске салсак, Жалал-Абад шаарынын Эркиндик аянтында, башка бардык район шаарларда, айрым айыл өкмөттөрдө да жардам кабыл алуу жайлары уюшулган. Ошондой эле Баткен элине жардам көрсөтүүнү каалагандар үчүн атайын банк эсептер ачылган. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.